Эне балага тилек коомдук фонду бул ирет Ак Суу районундагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, томолой жетим балдарга бут кийим жана футболка өңдүү кийимдерди таратып беришти. Социалдык коргоо департаменти бул фонд менен алакалаш иш алып барышат. Ушу Ак Суу районунда биздин үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучулары бар. Андан сырткары ушу тоголок жетимдер да бар. Ошо балдардын баарына бут кийим таратуу максатында келип, бүгүнкү күнү мына 1000ден ашык балага бут кийим таратат. Ошондой эле кыз балдарга 400дөн ашык өйдө жактагы футболка жана кофточкалар таратылат. Министрликтин системасында 17 жатак үйүбүз бар. Ошо 17 жатак үйүндөгү жашоочулардын баардыгына дагы бут кийим берилди. Жардамга муктаж болуп турган энелер чын дилден ыраазычылыктарын билдиришти. Көп балалуу үй бүлөлөрдүн ата-энелеринин тапкан ташынганы жетпей каржы алып калышат. Кайбир учурда муздаткычың, телевизоруң бар экен деп пособие чектебей койгон көрүнүштөр болгонун да эч ким төгүндөй албайт. Уюштурган топко дагы чоң ыраазычылык, ден соолуктары болсун, элдин кичинекей көңүлүн бургандагы бул өтө чоң нерсе. Орозодо чоң сооптор болуп жатат. Элибиздин кармаган орозосу да кут болсун, жерибизде тынччылык болсун. Ушул биз багып өстүрүп жаткан балдарыбыз дагы Кыргызстандын четин чойгон, ыймандуу, келечеги кең болгон бир жакшы Кыргызстанга иш алып бара турган жакшы инсандардан өсүп чыгышсын. Мисалы мен 4 балам эле мисалы бут кийим алса аябай ыраазычылыгын билдирет да. Чын дилибизден чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушу айылыбыздан бүт алган, ушу жөлөк пул алган айылдын тургундарын бүт баарына атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушулай да баарыбызга ынтымак, балда чакабыз аман болуп, ушу силерге Кыргызстандын керегине жараган балдарыбыз жакшы балдардан чыгып, ушул өкмөттүн керегине жараган балдардан чыксын. Жашоо турмуштун айынан көпчүлүк ата-энелер чет жакалап иштеп жүрүшөт. Балдары жакын туугандарынын же таптакыр эле чоочун бирөөлөрдүн карамагында калган учурларда жок эмес. Ошондуктан улам ар бир баланын жашоо турмушун терең иликтеп, көз салып туруу жагы адистердин башкы милдети болуп саналат. Үй бүлөгө көмөк алуучулардын балдарына жана ошондой эле тоголок жетим балдарга бүгүнкү күндө бут кийим жана кофта, свитерлер таратылып атат. Социалдык контракт алуучуларга да мына былтыркы жылы 256 үй бүлөгө, аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 миңден берип ишкерлик кылып, азыркы учурда мына өз иштерин алып барып атышат. Район боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 1011, тоголок жетимдерибиз 60га жакын бала. Улуу Рамазан айында соопчулук ишин жасоо ар бир мусулмандын ыйык милдети дешет аталган коомдун өкүлдөрү. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Илич Касейинов, Ак Суу районунан.